Токтогул көчөсүндөгү унаа жолдун боюнда жер жемиш саткан соодагерлер канча жылдан бери ушул жерден акча таап күн өткөрүшөт. Аларга 2 жумадан бери шарты бар жайга көчкүлө деген эскертүүлөр берилгени менен көпчүлүгү көңүл бурган эмес. Билдирүү баракчаларын бердик. Бүгүнкү күндө ошол билдирүү баракчанын убакыт мөөнөтү келип, кээ бир соода кылган жарандар өзүлөрүнчө соодаларын алып атышат, соодасын токтотуп атат. Ал эми кээ бирөөнү болсо биз азыркы учурда дагы 2 сааттык убакыт бердик, жыйнап тазалап кеткиле деп. Жыйнап тазалап кеткендер жыйнаганга жетишип атат. Жол боюндагы соодагерлердин көбү үй бүлөсүнүн күнүмдүк кирешесин ушул жерден таап жашайт. Отурган жери мыйзамсыз экенин, унаа тыгындарына тоскоол болуп жаткандыгын билсе деле аргасыздыктан келгенин айтат. Дем алыш күндөрү чүйдүн жакынкы райондорунан да дыйкандар келип, соода 2-3 эсеге күчөйт. Условиясы бар жерди берсе, биз деле турабыз да. Кантип турбай коебуз? Жаанда эле турабыз, место беришсин. Айла жок эле турабыз. Мына мен күйөө жолдошум инсульт алган, башка оор жумуш кыла албайт. Үйдө кичинекей балдарым бар. Азыркы учурда биздин унааларыбыз ар бир базардын өзүнүн проходтору бар. Ошо проходтордун өтүүчү жайлардын бардыгын ачып, унаа менен кирип чыгып текшерип жатабыз да. Могу текшерүүдөн кийин эле аныкталат да. Мэриянын тиешелүү мекемелери атайын рейд өткөрүп, базардагы санитардык абалды жакшыртып, унаа жолду тоскон мыйзамсыз соодагерлерди кетирип, Аларча дарыясын акыр-чикирден тазалоо иштерин кыска убакыт аралыгында бүткөрмөй болду. Бул жакында Ош базар курулат, жаңы Ош базар. Анан Ош базарга көчүү маселеси биринчи талап, мэрдин талабы ошол ким мыйзам чегинде эски Ош базарында жумушту алып барса, патенти болсо, мамлекетке салык төлөсө, ошондой каттоо документтери болсо, анда ошол эле кишилерге жаңы базардан, жаңы Ош базардан орун берилет. Жол жээгинде соода кылгандарга базардын ичинен жана дыйкан базарынан орундар сунушталууда. Андан сырткары мэриянын бардык муниципалдык кызматтарында жалпы электрик ширетүүчү, бухгалтер, кызматкер жана башка сыяктуу 1,5 миң жумуш орду бар экендиги айтылды. Ош базарынын айланасында Жаш гвардия бульварынан баштап Аларча дарыясынын жээгине чейин тазалоо иштери жүрүп жатат. Бул жерде мыйзамсыз соода саттык кылгандардын бардыгына 2 саатка чейин убакыт берилди. Аларга буга чейин дагы 2 жума мурда эскертүүлөр берилип, мыйзамсыз соода жол кыймылына тоскоол болуп жаткандыгына байланыштуу, ошондой эле санитардык талаптар толук сакталбагандыгына байланыштуу эскертүүлөр берилген. Ушундай эле тазалоо иштери Бишкек шаарында Орто Сай, Аламидин дагы башка базарларда да уланууда. Элиза Нурматова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24. Атай мырза, могу павильонду бүгүн алдырасыздар, Что на Ортосайском они приходят, их гоняют, они бедные к нам приходят. Сразу санитарные нормы посмотрите, вот туалет туда сразу, Мыйзамсыз соодадан кийин калган нерселер. Бизге деле бул жерде кыйын да, условиясы жок, айла жок турабыз да. Сразу санитарные нормы посмотрите, вот туалет туда сразу, департаментке муниципального имущества провести работу. Ну, образец катары Аламидин базарында карап коюңуз туалеттин состояниясын и Ош базарында карап коюңуз. Асман менен жерде айырмасы бар экен да. Тротуарга саламатчылык. Ана службалар. Ассаламу алейкум. Ошол мыйзамсыз соода ким өз калоо менен кетсе, буга чейин журналисткаларга айтам, 1 жумадан бери муниципалдык инспекция уведомленияны таратып жүрөт. Алын ала иштери биз өткөрдүк. Эгер өздөрү өз калоо менен кетсе, анда муниципалдык инспекция эмелерди албагыла. Оокаттардын баарын албагыла, тазаласын. Анан кийин Бас бүгүн кириш керек, Бишкек асфальт сервис. Могу жерде тротуар салдырып, жаңы разметканы бүгүн тазалык жуп коет моякты. Жаңы разметканы эме кылабыз. Эме биздин негизи максатыбыз бул өрт коопсуздугу, анан кийин Аларча дарыясын тазалоо иштери. Бул мыйзамсыз соодадан кийин калган нерселер. Бирок мындай жагдай негизи күн сайын экен.
күн сайын. Анткени тилекке каршы бүгүнкү күндө ошол мыйзамсыз соода кылгандардын бир да тазалык менен келишими жок. Ошол эле таштанды, ошол ирригационный системадагы ыртуу. Андан тышкары могу жерде тротуар болуш керек негизи. Могу тротуар эл баскан жол да. Онда Бишкек асфальт сервис тарабынан жаңы тротуар салынат. Буюрса могу окоптордун алып кеткенден кийин жаңы тротуар салынат. Знаете, вот мы постоянно, вот сейчас мы смотрим на это все со слезами. Я почему обращаюсь? Я просто хочу, чтобы, ну, все было в порядке законности. Да. Мы все хотим, чтобы было в порядке, ну, я не знаю, мы уже хотели, думали найти блогера, чтобы как-то, ну, через YouTube Вы же понимаете, вы говорите в порядке законности, вы правы, да, в порядке законности. Но сейчас-то вы же мы незаконно. Незаконно, да, но мы хотим вот легализовать. Все хотят закона. Но когда этот закон, когда именно сталкивается с этим гражданином, гражданин против этого закона. Но вы хорошие идеи говорите. Вы говорите, не, вот бюджетный муниципальный базар можно же для пенсионеров сделать. Вот у нас действительно в основном вы пройдитесь там один, да. Мы на Блошином сидим, что на Ортусайском они приходят, их гоняют, они бедные к нам приходят. Старый толчок какой-то вопрос, они бедные к нам приходят. В принципе, у нас, почему в субботу-воскресенье такое большое количество, у нас из Беловодска, из Сокулука, из пригорода, отовсюду приезжают. Поэтому, если будет один базар, мы уже говорим... Вы готовы переехать, Мы да? готовы, но лишь бы сделать вот, чтобы нам постоянное место дали, да. И мы уже, понимаете, если дадут постоянное место, то уже и привыкнут люди. Они все туда будут приезжать. А у вас же вещи, получается же, правильно? У нас вещи, да, старая посуда, да, все такое, старый инвентарь советский. А вот ваши коллеги, вот торговцы, они, если мы выделим место, они согласны будут оплачивать тазовую? Мы сказали, да, мы сказали, что мы готовы там какой-то, ну, естественно, мы почему просим, чтобы был бюджетный базар, ну, мы такие большие аренды не можем оплачивать. Понятно, да. Потому что у всех пенсионные удостоверения торговля есть, да. По чуть-чуть у нас как, да. У нас еще, вот смотрите, мы хотели по закону. Я как-то спрашивала у налоговиков, вот как нам легализовать, да, допустим, вы налоги нам постоянно говорят, не платите. У нас же вторичные, они даже сами не знают, как с нами поступить. Нет, вот сейчас смотрите, сейчас проводятся мероприятия по санитарным нормам, по пожарной безопасности, по стихийной торговле. У вас категория тоже стихийная торговля. Да, да. Вы тоже работаете без документа. Вы тоже, вот, к сожалению, даже правила дорожного движения нарушаете. Вот я смотрю, что там иногда на дороге осуществляете торговлю. Да. Вы тоже. Но то, что вы предлагаете, вот сами говорите, что мы готовы, если нам выделят... Да, если будет участок, то мы же нарушать не будем. Ну, мэрия практикует такие вещи, такие как ярмарка. То есть акиматы практикуют. Сейчас мы дадим поручение акиму Ленинского района, чтобы он подыскал место для проведения вот что-то вроде ярмарок. Ну, хотя бы определенные дни, чтобы мы знали уже. Да, и мы, скорее всего, вам предложим это. Давайте так договоримся. Где-то через неделю-две я к вам сам приду. Хорошо, мы будем чтобы поговорить с А мы вот завтра тоже хотим сделать собрание, чтобы... Ну, вот как раз обсудите это вопрос. Будем ждать тогда 2 недели. Тогда через 2 недели я к вам приду. Спасибо. Моларды алып кетебиз. Моларды бүт ошол Аларча дарыясынын жээгинде турган мыйзамсыз курулуштарды бүт алып кетебиз. Атай мырза, могу павильонду бүгүн алдырасыздар, э? Могу павильонду да. Бул биринчиси, бул өрт коопсуздугу. Анан кийин ошол Аларча, Аламидин нугун тазалоо жумуштары. Үчүнчү маселе бул мыйзамсыз соода, башаламан соода дейт. Тилекке каршы 3 нерсе ошол Оз базарында бар экен да. Бүгүн мына келдик, өзү көрүп атасыз, службалардын баары жүрөт. Биринчи МЧС тарабынан
Аларча дарыясын тазалайбыз. Анан кийин ошол кире бериш жактары дагы сөзсүз вход доступ болуш керек. Анан экинчи бүгүнкү күндөн баштап 2 жума МЧС тарабынан учениялар болот. Бул өрт коопсуздугу боюнча. Тилекке каршы азыр өзү да күбө болосуз, машинага, МЧСтин машинага киргенге мүмкүнчүлүк жок экен. Кудай сактасын, бир өрт болуп калса, анда МЧСтин машинасы кире албай калат. Анан ошол мыйзамсыз соода боюнча 1-2 маалымат берели. Айбек Жанышбековичтин тапшырмасы менен атайын могу жерге павильон коюлду. Ошол павильон бул мэрия тарабынан коюлду. Ошол мэриянын бир специалисти отурат. Бүгүнкү күндө мэриянын ичинде, мэриянын ишканасында болгон ваканттарды биз элге сунуштайбыз. Мисалы катары бүгүнкү күндө 1500 вакант бар. Ар кандай кесиптер. Бул дворник болобу, сантехник болобу, инженер болобу, бухгалтер болобу, ар кандай кесиптер. Ошондо биз элге сунуштайбыз. Андан тышкары мыйзамсыз соодагерлерге көрсө, базардын ичинде 72 орун, дыйкан базарынын ичинде орун бар экен, место. Ошолор ичине келип туруп, мындай мыйзам чегинде ишти алып барса боло берет. Биз анан баарына белгилүү болгондой, бул жакында Ош базар курулат, жаңы Ош базар. Анан Ош базарга көчүү маселеси биринчи талап, мэрдин талабы, ошол ким мыйзам чегинде эски Ош базарында жумушту алып барса, патенти болсо, мамлекетке салык төлөсө, ошондой каттоо документтери болсо, анда ошол эле кишилерге жаңы базардан, жаңы Ош базардан орун берилет. Азыр айтып атпайбы, жол жээктесиңер, мыйзам бузуп атасыңар, транспортко тоскоол болуп атасыңар деп башка место берсе жыласыздарбы? Жылабыз, башка место берсе. Патент деле төлөйбүз, местага деле төлөйбүз. Бизге деле бул жерде кыйын да, условиясы жок, айла жок турабыз да. Условиясы бар жер берсе, биз деле турабыз да. Кантип турбай коебуз. Жанда эле турабыз, место берилсин.